Салам алейкум достор. Жаңы генплан боюнча Бишкекте жаңы түшө турган жолдор боюнча сөз кылып баштайбыз. Бир нече бөлүктөн бөлөбүз. Азастан кылып өзгөчө бөлүп туруп айтып берем да достор. Эң биринчи азыркы жанагы элдин ортосунда каршы болуп аткан жол, эл каршы болуп аткан жолдор тууралуу баштап берейин. Башкача айтканда бир аз келишпестик болуп аткан, элдердин үйлөрү рискте туруп калган жол тууралуу баштап берейин да достор. Арча-Бешик жактагы эң биринчи ушул жол тууралуу баштайлы анда. Арча-Бешиктеги Шералиев көчөсүнөн баштайын. Достор, Шералиев көчөсү Шералиев менен Ахунбаеванын кесилиши. Ушул жерден жаңы генплан боюнча жол берип атат. Көчө Гагарина көчөсү, Гагаринага чейин чыгарып атат да. Бул көчө кайсы десеңер, ипподромдун күн батыш тарабындагы көчө. Термичков беле кайсы көчө эле, ушул атын унутуп атам. Ушул көчө. Ушул жерде көрүп атасыздар, бир канча үйлөрдүн үстүнөн өтүп калып атат да жолчу. Ошону генпландан көрсөтүп коеюн сиздерге. Генпландагы жол ушул. Ахунбаев менен Гагаринаны бириктирген жол. Шералиев түптүз алып барып туруп Лев Толстойго чейин түшүрүп атат да. Андан кийинки достор, бул жол тууралуу көбүнчө айтылбай жатат. Ушул жол менин оюмча, по-моему, Айни деген көчө бар го, Айни деген көчө. Айни деген көчө, билесиздер, могу жерде жанагы рабочий городдун эң ортодогу көчө, Некрасова көчөсүнөн бүтөт эле Айнич. Ошону дагы улантып кетип атат да. Бул жерде эки көчө бар, бирөөсү Ылдыйга түшөт, бирөөсү Өйдөгө чыгат. Ушул жерден түптүз эле Айни көчөсүн улантып атат. Могу үйлөрдү көрдүңүздөр да. Ушул үйлөрдүн үстүнөн өтүп барып туруп, анан келип туруп, могу 4-көр больницанын үстүндөгү көчө менен келип Чортековго кошуп атат да. Ушуну генпландан көрсөтүп берейин. Мына достор, могу жол. Айнинин уландысы келип Садырбаеваны кесип өтөт дагы, анан барып Чортековдон чыгат. Могу жердеги ушул жол үйлөрдүн үстүнөн өтүп атат да. Түз эле өтүп кетип атат. Генпланда. Анан Шералиев көчөсү боюнча айттык. Шералиев мурун СССР убагындагы план менен генпланда бар эле, СССР эмес, мурунку генпланда эле бар эле дейт. Болгону секретный материал болгон үчүн генплан бул жерде жол бар экенин көбү билген эмес дейт да. Ачыкка чыкпай калган дейт. Эми ошол жол ачыкка чыгат атат. Ушул жол. Эми бул жакта эле эмес экен достор. Негизи азыр мен сиздерге дагы бир эмени көрсөтүп берем. Карла Маркса көчөсүнөн дагы ошондой бир көчө уланат экен да. Карла Марксанын жылы түшкөн да достор. Достор, Карла Маркса, мурунку Карла Маркса, азыркы Юнусалиев көчөсү, бул келип туруп билесиздер, Горкийге келип такалат, Анкарага. Анан производственный базалардын үстүнөн барып туруп, бул жерден жол ачып атат, барып туруп, Карпинка көчөсүнө чыгарып атат. Ушул жолду түз кылып туруп. Ушул жер чындап эле өтө эме болчу эле, пробка болчу эле, анткени жол оң жакка сол жакка кетет эле да. Эми ушул жерден түз түшүп кете турган көчө пайда болот экен да. Генпландан көрсөтөйүн. Так, генпландагы обозначениясы мына жер. Мына бул Карла Маркса, Юнусалиев көчөсү, бул Горкий. Ошодон улам түп-түз барып туруп Карпинкага чейин кошулуп атат ушул көчө. Экинчиси Кулатов. Кулатов көчөсү мынакей көрүп турасыздар. Ошол Кулатовду дагы созуп Алматинкага чыгарып атат, андан кийин апарып туруп Исакеев көчөсүнө кошуп атат да. Ушул көчө дагы, ушул жерде дагы бир канча үйлөрдүн үстүнөн өтүп калыптыр да жолчу. Мынакей Кулатов көчөсү, мынагу азыр. Достор, Google карта өзүнүн эмеси бар окшойт, убактысы бар окшойт. Токтоп калды да. Google карта эмес, ал Google Earth деген эме приложение бар го ошо. Кыскасы Кулатов боюнча сөз кылып атканбыз да. Кулатовго келгенбиз. Мынакей достор, Кулатов, Жукеев, Пудовкина кесилиши. Бул жак барып туруп Кулатовду, анан ол жерден Кулатовду улап атат да. Улап өтүп келип туруп, бул жакта Исакеев көчөсүнө кошуп атат. Бул жагы мынакей Исакеев болуп кетет экен негизи. Алып барып мынакей Шабдан Батыр, башкача айтканда Алматинкадан өткөрөт. Бул жерде бар негизи жол. Анан могу жерде көрдүңүздөр, мына үйлөрдүн үстүнөн ушу жол өтүп кетип атат да.
Ушул жол үйлөрдүн үстүнөн өтүп барып туруп, анан Исакеевке түзмө-түз кошулуп атат. Кем пландан көрсөтүп коеюн ошону сиздерге азыр. Так. Мынакей Исакеевдеги сары болуп турган бул частный сектор. Ушул частный сектордун үстүнөн эле түзмө-түз кесип туруп эле өтүп кетип атат. Исакеевкечи. Мына үйлөрдүн үстүнөн өтүп кеткен да жолчу. Мына Төкөлдөш 5-8 кабаттуу атпайбы? Төкөлдөш мурунку сунушталып жаткан генплан боюнча бул жак частный сектор боюнча калган эле, жаңы эми өзгөртүүлөрдөн кийин ушул жак 5-8 кабатка бериле турган болуп калыптыр да, Төкөлдөштүн ушул жери, ушул кварталы. Так, андан кийинки достор, сиздерге азыр бир эмени көрсөтөм. Могу жерди көрдүңүздөр да. Бул мынакей рабочий городок. Ушул жерди генпланда Гагарина менен кайсы көчө экен? Кысказмирде профессиональный лицей бар экен, 91-20-94 деген. Ушунун жанын именно ушул жерди зеленый зона менен берип салыптыр да, Купянская жолунун оң жак сол жак тарабы. Мурунтан зеленый зона болгонбу, мындайча айтканда парковый зона берип салыптыр. Генпландан көрсөтүп берейин азыр ошону. Мына жер достор. Генпландан ушул жерде парковый зона берип салыптыр. Ушундай.